мына эми тиет деп калган кезде анан сот аткаруучудан мага кагаз келип атат. Силердики 1-мартта снос деп. Бул кандайча? Анда бул жерде тиге деле сата берет, анан мага деле ушинтип жазата берет. Анда мен чуркаган эмгегим кайда калат? Сокулукка каждый раз барасың. Ай качан неметесиңер, качан ченейсиңер? Качан топосъемка кыласыңар? Качан картага түшөт деген. Алар өздөрүнүн иштерин кылдат аткарды. Өздөрүнүн милдетин аткарып мага эми мына документ берет дегенде анан келип атат да бул жер. Сноска келгенде мен күйөөм переживать этип ооруп калды. Ооруп баштады, түнү менен ооруп, бул не деген шундук? Меники үйүм бузулуп калабы? 7 жылдан бери соттошуп жүрсөк, тапкан эмгегиңди мен адвокат менен иштешип атсам, 4 баламды багып атсам, 2 эле комната, временка болуп, мындай элдерге кичинекей болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок бул мен үчүн чоң 4 балам, күйөөм жолдошум болуп жашаган чоң очогум да. Ушул жер кантип бузулуп калат деп биз нерв болуп, аял киши көтөрүндү болуп экен, эркек киши кичине жүрөгүнө аябай катуу алып окшойт, ооруп больницага жатып калды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз азыр Сокулук районунун Новопавловка айылынын ушул 481-кварталында турабыз. Бул эже ушул жерде 4 баласы менен жашабаса дагы, ошол 4 баласынын акыбалына карабастан бүгүнкү ошол биздин Сокулук район администрациясы дейбизби, кандайдыр бир адамдардын бийлигишүүсү менен ошол жанагы кызыл китеп чыгып кеткен да бир адамдаргачы. Ал адамдар ушул жерге келип эле бул эжекенин салып алган үйүн бул силерге тиешелүү эмес деп туруп, мындан 2 күн мурун сүрдүрүп салыптыр да. Эми ойлосоңуздар, бүгүнкү күндө ошо бизде ушундай бир нерсе болуп атат да, баягы президентибиз Садыр Нуркожоевич жер амнистиясын чыгаргандан кийин бизде ушундай баягындай кулагы кызарган, көзү кызарган адамдар, бийлик адамдар көбөйдү да, кандайдыр ушул жол менен болсун дагы эптеп ушул жерди ээлеп алсак, ошол жерде үй салдырып алсак, ошол жерди сатсак деген максат менен бүгүнкү күндө алар абдан катуу активдешип көрүшүп жаткан учуру. Албетте бул жерде биздин укук коргоо органдары бул боюнча өздөрүнүн укуктук баасын бериш керек болчу. Алар болсо документтерге кимисники туура эмес деп териштириш керек болчу. Ага карабастан биздин ошол бийлик өкүлдөрү мындайча айтканда өзүнүн кызмат абалынан аша чаап мындай жолго барып атышат да. Эми бул деген биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич мындай кылбагыла деген. Эч качан бирөөнүн жашап жаткан үйү сүрдүрүлбөсүн деген болчу да. Бирок ошого карабастан булар бүгүн кече мындан 2 күн мурун сүрдүрүп салыштыр. Айтсаңыз, сиз бул жерде кайсыл жылдан бери жашап атасыз? 2014-жылдан бери жашап атам бул жерде. Аты жөнүңүз? Шаболотова Марал Буларовна. Мен бул жерде жашап атканда эле Койбаков Тилек, Самудинова Толкун келип жашап жатканда 2017-жылы менин кызыл китебим бар. Мен кызыл китеп жазатып алдым. Үйүңдү бошотпосоң түрттүрөм деп келген. Түрттүрөм деп келгенде, хорошо, эгер сенин китебиң чындык элдин баарына жаза албай эле жалгыз сага жазалган болсо, анда сотко бер деген. Сотко бер, сот чечсин, сот акыйкат чечет. Анан сот сага чечсе сага калат, мага чечсе мага калат. Сот акыйкат чечет деп мен сотко ишенип сотко бер деген. Сотко берди. Бул Самудинова Толкундун намына, анан кийин Союзбек Бобеков деген өзүнүн күйөөсү. Экөөнө 2 жерди 1 күндө, 1 жылда, 1 убакта 2 госак жазатып алат. Анан кийин сотко берет. Бул менин жеримди мен жолдошума жазып атат. Жолдошов Эркинбек жана Жамансариева. Сиз мисалы 2014-жылдан бери бул жерде жашап келатасыз. Жашап атам. Ал 2017-жылы жазып атат. Алар 2017-жылы жазып атат. 2017-жылы жазып атат. Жолдошов Эркинбек, Жамансариева Химиякан менин үйүмдү, менин жеримди басып алышты. Булар деген мыйзамсыз үй салып алды деп туруп сотко берет. Сотко бергенден кийин ал сот биринчи эмеде силерде эмне документ бар дегенде, бизде баягы соттун чечими бар. Эмен акыйкат коомунун айынан алган экен, Жамансариеванын өзүнүн немесине чыгыптыр. А мен болсо акыйкат коомунан алган аялдан мен доверенность менен алгам. Анан кийин силерде эчтеке документ жок турбайбы? Бунда хотя бы жазалма документ бар турбайбы? Жазалма болсо да бул документ, бул деген госак.
деп туруп анан буга чечет. Буга чечкенден кийин анан мен буга кандайча чечет, бул жер мыйзамсыз болуп калды го деп анан кийин мен тергөөчүгө кайрылгам. Мен жашап жатканда Команов Улан Комановго кайрылганымда бул мен жашап атсам 2014-жылдан бери жашап атсам 2017-жылы документ жазатып келип атат. Ушуну териштирип бериңиз деп өтүнөм. Менин укугумду тебелеп атат. Менин укугумду да коргоп бергиле деп арыз жазганымда булар териштирип Команов Улан териштирип чыкканда мунун баары мыйзамсыз болуп чыккан. Себеби дегенде булар айыл өкмөтүнүн чечимин подделка кылышкан. Айыл өкмөттүн өзүнүн көргөзмөсү да бар. Бул сотко тиркелген, сотто делого тиркелген. Андан тышкары экспертизадан өткөргөндө анын колу болуп чыккан эмес. Айыл өкмөттүн чечимин ким подделка кылган? Айыл өкмөттүн чечимин өз кызматын кыянаттык менен пайдаланып Койбаков Тилек негизи бул жерде квартальный болуп иштейт. Квартальный анан кайра айыл өкмөттө айылдык депутат болуп иштейт. Өзүнүн кызматын пайдаланып, эми ошол жерде иштеп аткандан бардыгы менен тааныш да. Мен болсо карапайым, мен эч кимди тааныбайм ал жерде. Мен баягы өзүмдүн укугумду коргоп бергиле деп гана кайрылып атам. Мен бирөөнө лишний акча берип, мен алчылап мага чечип бере калчы дегидей лишний акчам жок мен. Анан кийин ошонткенден кийин алар бул Команов Улан бардыгын териштирип кылдат териштирип чыкканда бул документ жазалма болуп чыгат. Себеби дегенде бул жер айыл чарба багытындагы жерге эч убакта турак жай куруу үчүн госак берилбеш керек эле. Сиздер документтин жасалма экендиги боюнча кантип билдиңиздер? Каяктан билдиңиздер? Жасалма экендиги боюнча бул тергөөгө алынганда бардыгы бирден чакырылат. Ал жерге ким тийиштүү? Кызматын кыянаттык менен пайдаланган. Экспертизага берилди беле? Берилген. Кызматын кыянаттык менен пайдаланып архитектура мурунку. Анан госрегистр бул жерде ал жерде ошол убактагы ошол 2017-жылы иштеген эмелер кызматкерлер кызматын кыянаттык менен пайдаланып эле баягы отурган жеринен эме кабинетинен эле буга китеп жасап берип койгон. Себеби дегенде если булар чындап ошол жерди буга мыйзамдаштырып берип аткан болсо, жеринен келип текшерип, ай сен эмне үчүн үй салып жашап атасың? Бул жерге бул китеп алган атат го. Сен макулсуңбу ошого деген неме болот экен. Андай жок, кабинетинен эле жазалып калган. Мунун баары кыдат териштирип, кылмыш иши козголуп, 2018-жылдан бери мына сот азыркыга чейин кылмыш иши козголуп, Сокулук сотунда каралып атат. Андан кийин бул кылмыш иши козголуп атса деле мага кылмыш иши козголуп атат, бирок бул деген болбой эле. Менин жолдошум баягы сотко берген да, менден биринчи берген. Менден биринчи бергендиктен тиги бунун эмеси соту улана берди. Улана берди. Мен болсо бул соту уланып аткандыктан мен кылмыш иши козголуп атса мен сотко ишендим. Мыйзамга ишендим, мыйзамга таян. Мен ушул жерде балдар менен жашап атам. Мунун китеби жазалган деп бунуку сотто каралып атат, уголовный иште каралып атат. Бул болсо административный сотко берип атат. Административный соттон уголовный иш жогору турарын билип мен окуп чыгып, анан кийин мен ушу сотко ишендим. Сот мен акыйкат чечет деп. Анан кийин соттон между районный соттон деген 2018-жылы 22-майда Бообековдун китеби жокко чыгарылды. Жокко чыгарылып, анан кийин Самудинованын китеби ошол эмеде кылмыш ишинде каралып атат да. Бообековдун китеби жокко чыгарылгандан кийин өзүңүздөр деле эсептесеңиздер, бунун үйү менен тигинен Пескоблокко чейин 4 сотук деп талашып атат да. Буну деле сот баягы мен ал жерде ответчикмин. Бул болсо эме жабырлануучу да, жабырлануучу сотто мындай экен да, жабырлануучу деген каалашынча сөз эркиндиги берет экен. Каалашынча ал айта алат экен. Ответчик болсо только суроого гана жооп берет экен. Ошол себептен мен ал жерде сөз эркиндигим болду. Ар бир айта турган сөзүм айта алган жокмун. Юридический жактан билимим жок болгондуктан мен адвокат жалдадым. 2017-жылдан бери адвокат менен иштештим. Адвокатым деле чыйпылыктап моундай болгон, андай болгон деп эле айтып аттым. Мен болсо адвокатка көбүнчө баягы боюмда барда да жүрдүм. Жаңы төрөлгөн балам менен да жүрдүм. Адвокатыңыз ким эле? Жаманкулов Кемелбек Бүркүтович. Анан кийин адвокат сиздин укугуңузду коргой албай койдубу? Мен бул жерде адвокат мен укугумду коргой албаганын мен
уже кеч түшүндүм. Себеби дегенде, эгер менин укугум коргой алган болсо, менин үйүм бузулуп атканда турмак ушул жердечи. Жок, бул деген мунуку деп турмак да. Мен келдим, жолдошум больницада, өзүм жумушта, келсем уже үйүм бырчыланып сүзүлүп атат. Адвокаттын чалып ала албай койдум, жазып ала албай койдум да. Мен ушул жерде багынып берген, мен ошол жерде билдим. Түшүнүктүү. Көрдүңүздөр, урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу Саадат Нуркожоевич, эгерде сиз угуп аткан болсоңуз, бул жерде дагы ушундай баягындай эми бул жерде адвокаттын немеси болуп калыптыр да, мындай сабатсыздыгы деп коелу. И ошону менен биргеликте эле бул жерде дагы жанагы сот отурумунда соттун чечими өзү адилеттүү чечилген эмес да. Бул жерде сот бир тараптуу кылып эле бул жактын кызыкчылыгын, бул жактын укугун эч качан эсепке алган эмес. Мына биз азыр ушундай бир адилетсиз чечимдер чыгып аткандыгы бир эле мен эмес, мага окшогон мындай карпайым адамдардын деле бир ачуусун келтирип атат да. Туура эмес чечимдердин чыгышы мына бүгүнкү ушундай мындай ызы чуу алып келип жатат. Бул жерде булар баягындай өздөрүнүн күчүнө салып, же болбосо кандайдыр бир күч аркылуу неметип коебуз дегени менен бул жерде Акыйкат деген болуш керек. Элдин көзү көрө эмес, алар көрүп турат. Кайер адилеттүү, кайер акыйкаттуу, кайер жалган, кайер жалган эмес экендигинчи. Мындай көрүнүштөр мына эми менин сөзүм кур болбош үчүн мына жерде бир документтерде да калганча келген элек. Бул акыйкат айым коомунун документтери 2017-жылы түзүлгөн болсо, берги алып келсең Сейит, мындай келсең. Мына жерде ошол биздин кармап турган мына жерде ошол акыйкат айым фонд акыйкат айым коомдук бирикмесинин төрайымы Абдыкатырова Дариха Эжекебиз айым. Ушул айым мына Чүй облустук прокуратурасынын башчысы Эмир Каримовго дагы өз арызын жазган да, мындан бир канча ай мурун. Ошол жерде мына 481 жер боюнча айтылып кеткен Ак Ордо конушундагы ушундай бир баягындай ызы чуу жерлерди бир териштирип берсеңиз деп бир гана ошондой эле мына жерде Сокулук райондук айылдык кеңешинин 25-чакырылышын кезексиз чакырылган 24-сессиясында да постановление болгон. Бул жерде атайын акыйкат айым коомуна жер бөлүнүп берилсин деген бул жактан атайын ошол мыйзам түрүндө, мыйзам чегинде 2007-жылы акыйкат айым коомуна жерлер бөлүнүп берилген да. Мына ошол мыйзамдуу жерлер бөлүнүп берилгенде бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде дагы бул маселе каралган. Буларга ошол булардын жери ушундай баягындай мыйзамдуу экендиги текшерилген. Даже мына биздин Марал кызыбыз дагы айтып атат. Даже экспертизадан дагы бул менин жеримдин үстүнөн жасалган документтер аныкталса дагы сот бир тараптуу чечим чыгарып берип койду депчи. Берип койсоң. Мына ошондой бир жарандарыбыздын бири азыр дагы бир мына жерде өзүбүздүн Матраимов Сейитбек деген өзүбүздүн жарандагы кудум эле ушул Маралга окшоп жабыркаган жаранда өзүң дагы сен Сейитбек ушул боюнча айтып берсең, сенин жериң кандай болгон болчу? Мен жеримди жанында кошунанын жери меники 5 сотик болчу, кошунаныкы 5 сотик болчу. Экөө бириги 10 сотикти 3 адам бөлүп алган. Чыгыш тарабынан Адыл Озамат деген, күнбатыш тарабынан Назгүл деген. Ортодон фаршивый кызыл китеп менен келип, Байсеркеева Тиленбүү деген Роза баягы кимде шляпа Розадан алдым деп келип, фаршивый кызыл китеп менен эки участоктун ортосунан тең ортого бөлүп туруп, 5 сотиктен бузуп, фундамент куруп чоң үй куруп алды. Эки тарабында 2,5 сотиктен болгон жерлерди Адыл Азамат күнбатыш тарабынан Назгүл деген эже бөлүп алган.
аларга ушул убакка дейре бир дагы мыйзам иштебей, баягы ойдон келатат, көз сүртүм болуп, бул жерде госрегистрден иш козголгон, госрегистрге bir 10-15'ine iş kozgolgon boydan iş oşol boydan tergөөdө жүрөt. Жес ак эмес же көк эмес tergөөдө жүрөt. Гуудуга канча ирет барды, Гуудуга барсак сокулга жиберген болот, сокулга барсак Гуудуга жиберди. Же сотко өтпөйт, ары же бери болбой ушул убакка дейре келатабыз. 2015-жылы ушинтип түн ичинде басып алган алар да. Ушул кыз сыяктуу түн ичинде келип туруп эле тарс өз билемдик кылгылуу эле басып алган. Ага аларга иш козголгон, ошол козголгон бойдон катып калды азыр, тоңдурулган бойдон жатат. Мына силерге окшогон дагы ушундай жабыркагандар дагы барбы бул жерде? Көп бул жерде полный мыйзамсыз. Биз кийин Алиев прокурор, Сокулуктун прокурору Алиевдин указы менен ал помощнигин кошуп берди. Биз текшерип чыктык. Бардыгы ошол фарши токтому жок, кызыл китеп менен баары башаламан болуп бул жер бардыгы ошондой болуп кеткен. Бириге тийбей баягы текшерүү учурунда мен кошулуп басып жүрдүм. Муну кимдер жасалат эми? Ушул баягы эле кварталный кошо, госрегистр, баягы эле өздөрүнө тиешелүү мафия болуп алган бул жерде. Бар мафия өздөрүнчө каалаган акча алып келгениге кызыл китеп чыгарып берип коюп сатышат, каалаганын кууп чыгарып ийет, кааласа отургузат, ошентип келатышат. Мен дагы кошумчалык койсом. Ошолордун эле бири бул жагы курмандык болду азыр. Мына Марал, сен дагы мен бул боюнча деген баягы соттон чечим чыгып, бунун жазалма китеби, жазалма болсо дагы мунуку китеби бар болуп атпайбы? Сендештики жок деп сот эметкенден кийин мен бул кандайча болуп калды, бул жагын мен кылдат текшертиш үчүн мен Гипроземге арыз менен кайрылгам. Ал жерден кагаз жүзүндө жооп алып, бул жер айыл чарба багытында жер экенин, бул жер пустой экенин, пока китеп чыга эле экенин өз көзүм менен көргөндөн кийин мен госрегистрге бардым. Картасын көрдүм. Айыл чарба багытындагы эч кандай китеби жок, эч кандай бияка эчтеке чыкпагандыгын көрдүм өз көзүм менен. Көрүп, анан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 1 апрелде мыйзамына кол койгон жер мунапыстары тууралуу. Ошону 17 мартта Жогорку Кеңеш кабыл алган бул мыйзамды. Ошондон кийин мен 26 июлда мен Сокулук акимиятына барып арыз менен кайрылгам Абдиевке. Менин жеримди трансформациялап, мыйзамдаштырып берүүңүздү суранам деп. Ошол менин жазган арызымды алар эсли ушул жерде китеп болгон болсо, анда алар дальше кыймылдатпай мага отказ кылмак. Бул жер деген жок экен, сен каяктан айтып атасың демек да. Жок, андай эмес. Архитектура өзүнүн баягы президенттин указын айткан эмесин аткарып, архитектура өзүнүн эмеси менен келип, бул мо жердеги 5 катар үйдө вообще эме жок. Ушул эле жерде жок, калгандардын баардыгына номер берилип атат, бизде эле жок деп баргамда, мен булардыкын кошо алып бардым. Мо менин катарымдагылардыкы да жок депчи, жалгыз өзүм эмес, менин жанымдагылардыкы да жок деп. Ошентип барганда бу жерде келип топосъемка жазады. Кыргыз Республикасынын президентинин жаңы чыгарган эмесин аткарып, алар өзүнүн топосъемкасын жасап, генпланга киргизип, менин жашаган жериме, кошуналардын жашаган жерине номерация берип, анан кийин мына эми тиет деп калган кезде анан сот аткаруучудан мага кагаз келип атат. Силердики 1 мартта снос деп. Бул кандайча? Анда бул жерде тиге деле сата берет, анан мага деле ушинтип жазата берет. Анда мен чуркаган эмгегим кайда калат? Сокулукка каждый раз барасың. Ай качан неметесиңер, качан ченейсиңер? Качан топосъемка кыласыңар? Качан картага түшөт деген. Алар өздөрүнүн иштерин кылдат аткарды, өздөрүнүн милдетин аткарып, мага эми мына документ берет дегенде анан келип атат да бул жер. Сноско келгенде мен күйөөм переживать этип ооруп калды. Ооруп баштады, түнү менен ооруп, бул эмне деген шундук? Меники үйүм бузулуп калабы? 7 жылдан бери соттошуп жүрсөк, тапкан эмгегиңди мен адвокат менен иштешип атсам, 4 баламды багып атсам, 2 эле комната временка болуп, мындай элдерге кичинекей болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок бул мен үчүн чоң 4 балам, күйөөм жолдошум болуп жашаган чоң очогум да. Ушул жер кантип бузулуп калат деп биз нерв болуп, аял киши көтөрүмдүү болуп экен, эркек
эки киши кичине жүрөгүнө аябай катуу абалда окшойт, ооруп больницага жатып калды. Больницага жатып калганда мен справкасын алып алып жүгүрдүм. Барып справкасын тапшырып, арыз менен тапшырдым. Менин өтүнүчүм жолдошум больницага жаткандыгы тууралуу сносту токтотуп бериңиздерди өтүнөм деп. Хорошо деп кабыл алды. Эгер ошондо отказ кылса, жок бар, больницада жатмак тургай, эмне болсо дагы мен түрттүрөм десе, мен дагы башкача чара көрмөкмүн. Жок, андай кылышкан жок. Менин немемди, арызымды кабыл алды. Жолдошум больницада жатат, аны барып текшеришти. Анан текшергенде ал капельницада жаткан экен, айтыптыр. 10 күнгө чейин силердики сүздүрүлбөйт деп, бизди беспокойт этип коет. Мен болсо спокойно, жолдошум частный жумушта иштеген үчүн түшкө чейин жана 3 жашар баламды, 5 жашар баламды түшкө чейин кызым балам сабактан келгенче карачы. Анан түштө балдарым сабактан кийин жумушуна кетчи. Анан ал баягы балдарды караган киши жок, мен айылдан апам чакырдым. Карап туруңуз, мен гос жумушта иштейм өзүм. Анан ошо жумушка кетем деп кетип калдым. Беги апар эле, баары токтот деп кетип калдым. Кетип калгандан кийин эле түштөрдө мамам чалып атат, тракторлор келип атат, эмне болуп атат деп. Анан мен сарсанап алып сурадым. Мама чыгып сураңызчы, эмне себептен эметтир десем, чыкса, мамам чыкса айтышат. Силердики эчтеке болбойт, сүзүлбөйт, коркпой эле кире бергиле. Тиги кошунаныкы сүзүлгөн атат деп. Эми бирөөнүн чымчыктын да уясы бузулбасын, мен кошунамдын үйү сүзүлгөн атат дегенде эле переживать этип, жумушуман суранып уже чыктым. Чыксам эле мага сот аткаруучу чалды, Максат деген бала. Сиз Максат деген бала, фамилиясын да унутуп калдым. Сиз деген бизге келишиңиз керек, сизге чыккан токтомду бузушубуз керек. Бизге келиңиз деди. Анан мен сот аткаруучу деген Сокулукта, мен деген шаарда иштейм. Сокулукка бардым, мен баргы чакта обед болуп калды. Обеди бүткөндөн кийин саат 1 өткөндөн кийин кирдим. Кирсем, уже силердики снос болуп атат дейт. Муну кандай түшүнсө болот? Буну деген мындай көзүмдү байлап койду да, мени тушап койду. Анан мен үйдө кичинекей, 2 кичинекей балам болсо, энем болсо, мен жаанталашып таксиге отуруп алып келатам, таксиге отуруп алып катуу айдаңыз, менин үйүм сүзүлгөн атат, 2 кичинекей балам бар, күйөөм болсо больницада деп чырылдап ыйлап келатам. Водитель баягы машина такси менен келаткан эмени машина келип уруп алды. Ал жер пробка болуп, пока гаи келип эметкичек, мен айлам таппай калдым, калтырап. Эмне кыларымды билбей калдым. Соткам заряд өчүп атат, чалып атышат үйдөгүлөр. Ай, биз үйдө отурабыз, коркуп атабыз, балдар менен коркуп атам, мамам. Балдарың ыйлап атат, тиги кыршаны болсо жулуп атышат депчи. Өзүң ичинде балдар турса, балдарың үйдө турса, кыршаны жулуп атат, кыршанын үзүнтүнөн топурак түшүп атыптыр үйдү көздөй. Меники аябай укуш евро болуп жазалган эмес, колуман келген. Мен карапайым эле адаммын. Эгер мен адамгерчиликке жатпайт. Эгер менде башка үйүм болсо, же запас акчам болсо, мен башымды ортамбы? Анда бириндеги деп келгенде эле мен чыгып алып кете бербеймби? Жок, мени мунун эмгектен, тырнактардан чогулткан, маңдай терим менен тапкан. Мен бирөөдөн урлук кылып алып алсам бир жөн, бирөөнүн жашап аткан жерин басып алсам бир жөн. Бул менин кызылдай эмгегим. Ушундан жан талашып мен келсем, уже менин оокаттарым чыгып, могу жер быт-бырыгы чыгып чачылыптыр. Анан мен уже эмне кыларымды билбей калдым. Мен могу 2 кичинекей балам топурак чаң болуп бузулуп атканын көрбөсүнчү деп чуруккап барып, жана Койбаков деген тилек үч жерде арак ичип отурган экен. Арак ичип отурган экен. Квартальный Койбаков тилек арак ичип отурган экен. Майрамдап атыптыр, уттук мына жыргадык деп. Анан тиги эмес бийлик өкүлдөрү көрдүңүздөрбү бул жердечи? Ошол квартальный жана башка ошол квартальныйдан кийинки жанагы айыл өкмөттүн ошол жерде кызматкерлери, жана айтып атпайбы, ким госрегистрдин, аркы акимияттын замдарыбы, кимдери иши кылып, бүт баардыгы бул жерде жоопко тартылыш керек. Эмне үчүн ушундай биздин карапайым элдин бир тал чачы түшпөш керек болчу. Булар ошо түшүрүп, нервине ойноп, жүрөгүн опколжутуп, кээ бирлерин аркы дүйнөгө кетирип атышат да буларчы. Булардын көзү акча үчүн кызарып, жанын ушун керек болсочу, жанын бербегенге чейин барышат экен да. Бул айнанайын, бул 4 баланын энеси, Марал. 4 баланын энеси. Ой, бул 4 баласы бар экен деп кичине аяп коюу деген бизде жок экен да. Мен ушуга таң калам да. Жок, мен жалдырадым. Токтотуп тургула, жок дегенде макул, мен утулдум дедим. Мен уже ушуну көргөндөн кийин мен макул, мен утулдум. Мен жок дегенде могу балдарым ушуну көрбөсүн. Мен өзүм бошотуп кетейин, токтотуп тургула. Кааласаңар өзүм бусуп берейин десем, жок, муну бусмайын, кетпейсиз деп атат сот аткаруучулар деп могерге эмеси жанагы буза турган трактору да келип алды. Мен 2 апам шок болуп эле ыйлап, отодой остоп, балдарым чыркырап атат. Мен ыйлап жүрөм, күйөөм больницада болсо, эми көрөр күнүм ушул беле. Мен ушул күн меники акыркы болсун дедим да, акыркы болсун. Эч кимге душманыма каалабайм, чынчыктын да уясы бузулбасын. Момундай суукта 4 бала менен
күйөөң больницада болсо талаада калдым, талаада эле калдым. Как талаага таштады да мени. Анан кийин дагы элге рахмат, элим бар экен, жанталашып, кошуналарым келе калып, кошо ыйлап ташышып ар жакка. Мен эчтекени кереги жок, мейли жоңгогула деп аттым, бирок алар кой эртеңки күнү сен могу 4 балаңды жок дегенде журканга минтип жаткыра турган бирдекең керек да деп эл жардам берди, элге рахмат. Мына 2 күндөн бери каерде жатып атасыз? 2 күндөн бери түштө уш жерде болом. 2 күн, 2 түн ким меникине барып тур жүрү десе баягы барып аттым. Эжем квартирада болчу, аяка бардым. Андан кийин кайным квартирада болчу. Азыр кыштын күнүндө квартирада өздөрүнө чакан жер болот да. Ага барып мен 4 балам менен мен 5 киши болуп барып атам. Ошо мамамды алып алып барып атам. Анан как талаада калып атасың да. Анан бүгүн элим келип могу жерде өздөрү уюштуруп спонсировать этип мынакей боз үй тигип берди. Азыр ичинде ичи жылуу эле, печкасы барбы? Ичинде бар. Жакшы. Эми сиздерге сабырдуулук тилейбиз. Эми бизден дагы ошол урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич да кичине көңүл бөлүп, буруп, көзөмөлүнө алып, контролдойт деген ишеничтебиз. Кудай буюрса жакшы жагына чечилип калсын. Рахмат. Ушундай урматтуу мекендештер. Биздин бүгүнкү күндөгү кээ бир баягындай ыймандан чыгып кеткен бийлик өкүлдөрү бар да. Бөрк ал десе баш алган. Арак ичип отурат дейтин ал жерде кварталы ким? Койбаков дейсизби? Койбаков Тилек арак ичип отурат, ошо мен айтат, давай сени бир квартира таап эле, сени тиги менин жардамым болсун дейт. Ал жердечи менин жардамым болсун, сен бир квартира таап эле, алып барып көчүрүп алып барып таштап коеюн дейт да. Мен күйөөм больницада жатсаң, мен ал Тилекти элчи алып кетип калышым керек экен да балдарым менен. Бул кандай эмеге жатат? Акмакчылык. Көзүн май басып калганда булардынчы эч нерсени көрбөгөн. Акча гана көрүнөт, башка эч кандай нерсе көрүнбөйт буларгачы. Мына ушундай деп эле түшүнөмүнчү буларды. Бул биз бүгүнкү күндө мына Кыргызстан өтө эң оор саясий экономикалык абалда жашап жатат азыр. Элибизчи тыргап жашап аткан эч ким жок. Бүт бардыгы оор абалда жашап атат. Бар эми баягы 5-10% болушу мүмкүн, калгандары оор абалда эле. Мына Садыр Нуркожоевич келгенден бери ишенич ошол президентибизге артты да. Эми ушул жерде баягы бардык жашыл китеп менен, көк китеп менен отурган үйлөрдүн оордун кызыл китеп чыгарып бергиле деп Ушуп каякты карап отуруп беришпи? Ошондой нерсени, ушундай кызыл китеп чыгарып бергиле деп амнистия бергенден кийин, тапшырма бергенден кийин биздин кээ бир бийлик өкүлдөрү өздөрүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, ушундай элге көзгө жагымсыз нерселер жасап жатышат да. Эми дагы убакыт көрсөтөт. Мына дагы бир биз кайрылып кетет элек мына жерде. Ген прокуратуранын башчысы Курманкул Зулушевке, ошондой эле УКМКнын башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке сиздер дагы ушул жерде көзөмөлгө алып, ким күнөөлүү болсо жоопко тартышыңыздарды биз сиздерден көптөн көп суранып кетебиз. Урматтуу бийлик өкүлдөрү.